Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен 2022-жылы чыккан Алсыз Баатыр аттуу 8 бөлүктөн турган чакан сериалдын биринчи мезгилин толугу менен көрөбүз. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, дароо эле тасмага өтөлү. Корея өлкөсүндөгү Хёксан мектеби класста олтурган окуучуларды көрөбүз. Окуучулардын арасынан сабакка өзгөчө көңүл буруп билимин мыкты алган каарманыбыз Йонси Ын менен таанышабыз. Ал жакында болуп өткөн математика боюнча олимпиададан биринчи орунду алыптыр. Анда класстагылар сабак жок учурунда каалаганын кылып ойноп олтурушса деле каарманыбыз ар дайым сабак окуусун уланта берчү. Биз мындан соң ошол эле класстагы 3 окуучу топтолуп алып башкаларга зордук зомбулук көрсөтүп, алсыздарга үстөмдүк кылып өздөрүн атаман сезген балдарды көрөбүз. Алардын башчысы Чон Йонбин каарманыбыз Йонсини аябай эле жаман көрчү. Анткени Йонси такыр эле үнү чыкпай ар дайым гана сабагын гана окуп олтуруп, анан дагы бул үчөөнү такыр эле тоготпогондой сес көрсөтө берчү. Анда Йонбин бул жолу дагы убакыттан пайдаланып Йонсиге сайылууга аракет кылып, сөздөн сөз чыгарып ага тийише баштаган мезгилде эле класска бейтааныш окуучулар кирип келет. Биз ошол убакта бул класста окуган дагы бир Ан Сухо деген бала менен таанышабыз. Бул бала негизинен эр жүрөк, эчтекеден тайманбаган, бирөөгө жакшылыгы дагы зыяны дагы тийбеген, окууну деле жакшылап окубай класста уктап эле жүргөн балдардын бири эле. Анда жанагы келген балдардын бири "Сен эмне менин сүйгөнүм менен сүйлөшүп жатасың" деп эле Ан Сухого кол сала башташат. Бирок Ансуну келгендердин союлдары кымындай дагы коркутуп койгон жок. Ал тескерисинче келгендер көпчүлүк экендигине карабай алардын өздөрүн төпөштөп, акырында жанагы "сүйгөнүмө тийишпе" деген баланы сулайта чабат. Насрать! Мындан соң Ансу каарманыбыздын калемдерин жерге түшүрүп койгондугу үчүн кечирим сурап ордуна коюп койду. Жанагы класстагы өзүнчө эле башкаларга кыйын көрүнгөн 3 чогулуп алган бала дагы Ансудан аябай коркушат эле. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мындан соң сабак аяктап каарманыбыз үйүнө барган кезде анын атасы машыктыруучу экендигин билебиз. Бирок ал ар дайым иши менен болгондуктан баласына көп деле көңүл бурбайт экен. Бир күнү дене тарбия башталып, биз каарманыбыз Йонси сабакты жакшы окугандыгы менен физикалык жактан аябай эле алсыз экендигин түшүнөбүз. Анткени бир аз эле чуркагандан кийин чарчап ордунан араң эле жылып, башкалары маарага эч ак эле келгендигине карабай каарманыбыз бир топ убакыттан кийин келет. Үч жаман болсо Йонсиге сайылганын такыр эле токтотушпай, аны каалагандай шылдыңдашып, ал эле эмес класстагы башкаларга дагы ар дайым үстөмдүк көрсөтүп турушчу. Ансу болсо ал үчөөнү сырттан карап алардын кылган ишин көп деле жактырбай, кээ бир учурда алсыздарга жардам көрсөтүп, жанагы үчөөнүн кылыгын токтотуп дагы коет эле. Ошондой күндөрдүн биринде алардын классына жаңы окуучу Обомсок деген бала келет. Анда үч жаман адаттагыдай эле анын жанына келип өздөрүнүн ким экендигин билгизүүнү каалап, дароо эле үстөмдүк кыла баштаган кезде Ансу ойгонуп кетип, "Деги мени уктатасыңарбы? Ызы чуу болбогулачы" деп үчөөнү дароо эле токтотуп коет. Биз ушул жерде Ансунун эмне үчүн күндүзү уктагандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал түнкү убакта тамак жеткирип иштейт экен. Ошондой тамак жеткирип жаткан убактардын биринде адашып кетип каарманыбыз Йонсинин үйүнө келип алган болот. Кечинде болсо үч жаман кыздар менен эс алышуу жайда ичимдиктерди ичип олтурушуп, Йонпин өзүнүн таанышы аркылуу атайын башты айландыруучу дары алдырат. Анда Йонпин жанагы таанышына кайрылып, бул фенталинди эгер адамдын денесине ишип алса эмне болот? Таасири башкача болобу десе, жанагы таанышы жооп берип, "Ооба, адамдын башы айланып кускусу келиши мүмкүн. Акыл эси дагы бир аз ордуна келбей калышы мүмкүн" десе, Йонпиндин оюна бир нерсе келе түштү. Анткени үч жаман каарманыбыз Йонсиге канчалык тийишсе дагы Йонси алардан такыр коркпойт болчу. Ошондуктан ага зыян келтирүүнү каалап, төмөн баа алдырууну каалап жатышыптыр. Ошентип бир күнү экзамен боло турган күнү Йонпин класска жаңы келген Обомсокту чакырып, "Сен мурдагы окуган мектебиңде көп кыйынчылыктарды көрүпсүң, ал жакта менин досум бар эле, ал мага айтып берди. Эгер бул жакта дагы ал нерсени каалабасаң, бизге кошулушуң керек. Мен сени жамандардан сактап каламын, бирок мен сенден бир суранычым бар. Ал нерсени аткарышың керек" деп чөнтөгүнөн фенталин дарысын алып чыгып берет. Ошентип бардыгы ордуларына олтуруп бир мезгилде экзамен башталат. Бул убакта Обомсок каарманыбыз Йонсинин артында олтурган эле. Ал Йонпин айткандай жанагы даарыны Йонсинин мойнуна чаптап салды. Кылган ишин Йонсиге жөн эле чымын жүргөн экен, чаап койдум деп шылтоолоп, эчтекеге маани бербеген Йонсинин бир кезде баш айлана баштагандыгын көрөбүз. Кандай болбосун экзамен башталып, каарманыбыз дарынын таасиринен суроолорго жакшы жооп бере албай, бир мезгилде катуу кускусу келгендиктен ажатканага чуркап чыгат. Кандай болбосун экзамен аяктагандан кийин гана каарманыбыз мойнуна бир нерсе чапталгандыгын көрдү. Бир мезгилде экзамендин жыйынтыктары келип, каарманыбыз өзүнүн жооп берген суроолорун карап жатып, буга чейин бир дагы ката жооп бербеген Йонсин жооптордун арасынан каталарды көрөт. Анда каарманыбыз Обомсокту караса, ал көзү менен Йонпинге ымдады.
Анда физически шылтыңдоого чыдаган Йонси баанын төмөн алуусуна чыдай алган жок окшойт. Анткени жини өтө катуу келип колуна калемин алып, ордунан туруп эле бардыгын таң калтырып жанагы жамандарды көздөп жөнөйт. Ал барып эле Йонпинди китеп менен чаап, экинчисинин колуна калемин сайып, Йонпиндин мойнуна терезени жапкычты оройтт дагы китеп менен чапкылай баштайт. Бир кезде Йонпиндин мурду талкалганы өзүн билбей жерге жатып калды. Анда каарманыбыз жини келип бетин тегиздеп салайын деп калган мезгилде Ансу келип аны ыргытып жиберет. Жини катуу келген каарманыбыз бардыгы корккон Ансуга деле тайманбай кол сала баштайт. Бирок бир мезгилде мугалими келип калып ызы чуу токтоду. Ошентип Йонпиндин мурду талкаланып, ал ооруканага түшүп, анын апасы келип, Йонси дагы мугалими менен ооруканага барса, Йонпиндин апасы ызы чуу сала баштады. Биз ушул жерде бул мектепте окугандар көбүнчө байдын балдары экендигин түшүнөбүз. Анда Йонси болгонун болгондой айтып берип, жада калса Йонпиндин баштыгындагы дарыны көрсөтүп, маселени ачыктаганда гана Йонпиндин апасы унча албай калат. Йонпин болсо келтекчегени аз келгенсип мектептен айдалуу коркунучу пайда болгондуктан каарманыбызды жаман көрүп, андан өч алууну максат кыла баштайт. Эртеси күнү классында олтурган Йонсинин жанына эки жаман келип, биз сени бүгүн мектептин артында күтөбүз. Артыңды айрыйбыз десе, Йонси аларга жооп берип, сабактын бүтүшүн күтүп эмне кылабыз, жүргүлө азыр эле маселени чечели. Силерге кечеги сабак жетишпей калган окшойт деп ажатканага барып, башкалары карап турса эшикти жабат дагы чөнтөгүнөн калемин чыгарып ойлоно баштайт. Биз ушул жерде каарманыбыз эмне үчүн туруп эле эр жүрөк болуп кеткендигин түшүнөбүз. Көрсө каарманыбыз сабакты өтө мыкты окугандыктан жамандарга каршы физика сабагын жана психологияны колдонууну чечиптир. Ал калемин алып эле аны кайра баскылап эки жаманды көздөй басып, алардын жүрөгүн түшүрүп, силер балким мени менен мушташууну каалабай эле жатасыңар, балким туура эмес чечим чыгарып алдыңар десе, эки жаман унчукпай калса каарманыбыз ал жерден кетип калат. Бул убакта ооруканада жаткан Йонпин буга чейин ага дары алып келип берген таанышын чакырып, кимден келтек жегендигин айтып, андан өч алып берүүсүн суранат. Ансу бул убакта адаттагыдай эле түнү менен тамак жеткирип иштеп, эртең менен эрте келип классында уктап жаткан. Бир мезгилде Йонси анын жанына келип, андан кечирим сураганга аракет кылып, жүрү мени менен тамактанып кел, мен сага тамак алып беремин. Акчасы менден болот десе, бекер болсо ломжут дегендей Ансу уктап жаткан жерден ойгонуп кетет. Ошентип экөө жакындан таанышып, бири-бири менен достошо башташты окшойт. Бирок Ансу каарманыбызды түшүнө албай, сен бир башкача бала экенсиң, кызыктай эле кылыктарың бар экен деп Йонсиге таң калгандыгын айтат. Бир күнү Обомсок Йонсинин алдында күнөөлүү экендигин түшүнүп, анын жанына келип мамиле курууга аракет кылып, жакындан таанышайын десе, Йонси анын сөзүн укпай дагы койду. Ал Обомсокко кайрылып, сен менден кечирим сурабай эле кой, мен сени баары бир кечирбеймин деп кетип калат. Йонси жолдо бара жатса, Йонпин тааныштары менен анын алдынан чыга келди. Бул окуяны алыстагы карап турган окуучулардын арасынан көрүп турган Обомсок каарманыбызды чогулган балдар алып кетип бара жаткандыгын көрүп, дароо эле мектепке чуркайт. Көрсө ал барып уктап жаткан Ансууну ойготууну чечиптир. Анда Ансу ойгонуп, мага эмнеге айтып жатасың, мен Йонсинин досу эмесмин го. Мен жумушума барышым керек десе, Обомсок бүгүнкү иштеген акчаңды мен берейин. Сен кыйын мушташасың го, Йонсиге жардам берип кой десе, Ансу жини келип Обомсокту карап, бая эле ушинтпейсиңби, кеттик анда деп шайтан арбасына олтуруп алып жөнөп кетишет. Трое слева. Надо быстро разобраться. Бул убакта каарманыбыз математикадан алган сабагын колдонуп, ага каршы чыккандарды жок кылуунун эсебин таба баштайт. Бир мезгилде каарманыбыздын эсеби туура чыгып, ал жердеги турган 4 адамдын биринин артынан бирине сокко өткөрүп, аракетине майнап чыгып, төртөөнү бирдей жыгып, муну көргөн экөө жүрөгү түшүп эле жолду ачып берет. Бирок бул нерсеге келгендердин башчысы Чинсокде ынап калган жок. Ал бир мезгилде ордунан туруп, кайрадан эле каарманыбызга кол салып, жерге жатып калган мезгилде башкалар дагы келип тепкилей башташат. Бул убакта ал жерге жетип келген Ансу каарманыбызды бошотуп, аны алып кетейин десе, Согде Ансуга кол салып, экөө мушташып жаткан мезгилде башкалары Йонсини көптөп эле тепкилей беришет. Биз ушул жерде Ансунун чындап эле өтө күчтүү экендигин билебиз. Анткени ага кол салган Согдени Ансу оңой эле муунта баштайт. Бир мезгилде Йонпин колуна бөтөлүк алып каарманыбыздын колун чабайын деп калган мезгилде ал жерге Обомсок келип каарманыбызды куткарып калды. Беттештен жеңилген Согде адамдарын токтотуп ала жетпестигин түшүнүп, бүгүнкүгө жетишет деп Йонпинди достору менен ал жерге таштап коюп кетип калат. Каармандарыбыз дагы ал жерден кетишип, бир кезде Ансу сөз баштап, менин курсагым аябай ачты. Кана жүргүлө, мен өтө бир мыкты ашкананы билемин. Акчасын сен төлөйсүң, Обомсок деп ошол жака жөнөшөт. Көрсө Ансу экөөнү өзү иштеген ашканага алып барууну чечиптир. Ансу бул жерде тамак жеткирүүдөн сырткары иштегендигин айтып, эки каарманыбыз ага жардам бере баштап, ишти аяктагандан кийин олтуруп алып биргеликте тамактана башташат. Анда Обомсок каарманыбыздан кечирим сурап, мен бул нерсени кылмак эмесмин, мени Йонпин коркутуп жасатты. Сураныч, мени кечирип кой десе, Йонси ошондо гана кечиргендигин айтат. Ошентип үч каарманыбыз бири-бири менен жакындан таанышып, тамактанып олтурушуп, Йонси мындай абалда биринчи жолу олтургандыктан аябай эле башкача сезим болду.
Биз мындан соң Келсу деген кылмыштуу топтун башчысы адамдардын урушуп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Согде жана аны менен жүргөн балдардын бардыгы Келсунун колунда иштейт экен. Анда Келсу жини келип, силер эмнеге жумуш учурунда бирөөдөн өч алып жүрөсүңөр? Мени эмне тоготпой калдыңарбы? Өз жумушуңарды аткарбайсыңарбы деп эле Согдени сабай баштайт дагы колун сындыра чабат. Бул убакта үч каарманыбыз бири-бири менен достошуп, биргеликте бильярд ойношуп, өмүрүндө бильярд ойнобогон Йонси бул жерде дагы математиканы колдонуп бат эле жакшы ойноп кетет. Ал Ансуну жеңип алган кезде Ансу жеңилгендигине чыдай албай, сен өтө эле көп кысып койдуң. Кечке барган шариктерим кирбей калды го деп жеңилген күрөшкө тойбойт болуп, кечинде биргеликте тамактанышып, кайрадан үйлөрүнө кетишет. Бир кезде жамгыр жаап баштап, Йонси дүкөндөрдүн бирине кол чатыр алып алганы кирген болчу. Анда ал жерде помада урдап жаткан бейтаныш кыздардын бири Йонсиге жабышып, дүкөндөн чыгып кетүүнү көздөп калып эле аны жигитиндей кылып колтуктап чыгып кетет. Биз ушул жерде бул кыздын аты Йон И аябай ачык айрым кыз экендигин түшүнөбүз. Ал эшиктеги жамгырды көрүп, Йонсинин оюна койбой эле анын кол чатырын колдонуп, "Жүр экөөбүз тамактанып келебиз" деп тамактануучу жайга барып сүйлөшүп олтуруп калышып, жада калса Йон И каарманыбыздын байланыш сандарын алып, өзүнүн дагы байланыш сандарын жазып берип коет. Бул убакта ооруканадан чыккан Йонпин мектепке келип сабагын кайра баштаган болчу. Ал Йонсинин жанына келип, "Мага 5 мүнөт убактыңды бөлүп койчу. Сенде сөзүм бар эле" деп суранып, үч каарманыбыз менен башка бөлмөгө барып сөзүн баштайт. Ал биринчи эле Йонсиден кечирим сурап, "Сен менин баштыгымдан таап алган дары үчүн мени мектептен айдап жатышат. Ал эле эмес, камап дагы салышы мүмкүн болуп жатат. Анткени ал баңгизат болчу. Сураныч менин жактоочума жолугуп күбө катары чыгып койчу. Ал дарылар меники эмес болчу деп айтып койчу" деп каарманыбыздан тизе бүгүп суранып, муну карап турган Йонси чыдабай акыр аягы макулдугун берет. Бирок Йонпиндин ою чындыгында кечирим суроо эмес, такыр башка экен. Ал үч каарманыбызды жактоочума жолуктурам деп алып барып, тескерисинче кылмышкерлердин башчысы Келсуга жолуктурат. Анда Келсу сөзүн баштап, "Силерби менин адамым Согдени уруп койгон? Карагылачы, анын колу сынып калыптыр. Силерге жолуккандыгымдын себеби маселени акча менен эле чечели. Мага 3 күндүн ичинде 15 миллион таап келип бересиңер. Мен үчүн силерге окшогондорду жок кылып коюш оңой эле нерсе. Бул нерсени оюн көрбөгүлө" деп бычагын алып чыгып коркутуп, кетер алдында Ансунун колун кесип дагы жиберет. Ошол мезгилде каарманыбыз Йонси буга чейин таанышкан кыз кылмышкерлердин арасында жүргөндүгүн көрдү. Ушул күндөн кийин каармандарыбыз кайда барбасын алардын артынан адамдардын күзөтүп жүргөндүгү байкалып, Обомсок байдын баласы болгондуктан түн бир убакта атасынын саатын урдап чыгат дагы күрөканага 15 миллионго сатып жиберет. Йонси болсо эмне кылышын билбей, буга чейин кылмышкерлердин арасында жүргөн тааныш кызына коңгуроо кылып аны менен жолугат. Каарманыбыз кыздан Келсу жөнүндө маалымат сураса, кыз Келсу жөнүндө бардык маалыматты ачык эле айтып берип салды. Көрсө Келсу чындыгында кылмышкер зөөкүр болбогондугу менен ошондойлор менен аралашып жүрөт экен. Анын досу чет өлкөгө чыгып онлайн кумар оюндарын ачып, эң биринчи катталуучуларга 50 000 бекер беришип, анан дагы башында аябай ута тургандай кылып шарт жасап коюшуптур. Бирок акыр аягы ойногон адам утулуп кумарга такыр эле кирип кеткен мезгилде Келсуда оюнчулар тууралуу маалымат болгондуктан адамдарын жөнөтүп аларга карыз бердиртип, аны дагы утулгандан кийин карызын ал адамдардан коркутуп үркүтүп пайызы менен алат экен. Кыскасын айтканда, алдамчылык жолу менен мыйзамсыз иштерди кылып байып жатыптыр. Ошентип арадан 3 күн өткөндөн кийин Обомсок каармандарыбызды чогултуп, "Мен 15 миллион таптым, аларга берип салалычы. Артымдан аңдый берип жататышты, берип салып кутулалычы" десе, эки каарманыбыз макул болгусу келбей, Йонси сөз баштап, "Биз акчаны берсек деле аларбыз" деп тынч койбойт. "Мен бул адам тууралуу маалымат билдим, ал мыйзамсыз жолдор менен акча табат экен. Андан көрө биз тартип сакчыларга анын акчалары жана кылмыштуу иштери жайгашкан жерди таап беришибиз керек. Ошондо гана маселе чечилет го" деп өзүнүн оюн айтат. Ошентип алар кандай кыймыл кылышын билбей сыртка чыгып бара жатса, Келсу адамдары менен мектептин алдына келип алыптыр. Анда Ансунун оюна бир нерсе келип, "Мен биринчи жалгыз чыгайын. Биздин максатыбыз алардын кеңсесин табыш го. Эгер алар мени унаасы менен алып кете турган болсо, мен силерге даректи жөнөтөмүн. Ошол жака тартип сакчылар менен келесиңер" деп башка каармандарыбыз дароо эле макулдугун беришип, каарманыбыз чыгып Келсуга жолугуп, менде эч кандай акча жок деген мезгилде аны дароо эле унаага сала башташып, адамдарынын бир бөлүгүн ал жерге таштайт дагы унаа менен дароо эле жөнөп кетишет. Ал жерде калгандардын арасында Йонсинин тааныш кызы дагы бар болчу. Бир мезгилде каармандарыбыз чыкса, ал кыз дароо эле Йонсиге жолугуп, Келсу адамдары менен каарманыбыздын досун кайдалып кеткендиги тууралуу айтып берет. Көрсө бул Келсунун колунда иштеп жаткан адамдар буга чейин андан карыз алышып, аны төлөй албай калгандыктан Келсунун колунда иштегенге муктаж болушуптур. Ошондуктан ал кыз ал жерде карап турган Согдеге, "Мен мындай жашоодон жададым. Келсуну каматкым келет" деп өзүнүн кылып жаткан ишин түшүндүрөт. Бирок Бомсок бул нерселерге чыдай албай, "Эгер Ансуну өлтүрүп койсо эмне кылабыз? Менде акча бар го, андан көрө барып эле берип салайынчы" деп дароо такси токтотуп, буга чейинки кыз берген дарекке олтуруп алып жөнөп кетет. Бул убакта кылмышкерлер Ансуну кеңсесине алып келип алып дароо эле сабай башташкан болчу. Ал эле эмес, Ансунун уюлдук аппаратын алып, ал досторуна дарегин жөнөткөндүгүн көрүп калат. Анда каарманыбыз Йонси, "Мен тартип сакчылар менен барамын" деген жообун берген экен. Ошол мезгилде эле кылмышкерлер кача баштаса, эшиги такылдай баштады. Бирок бул эч кандай тартип сакчылары эмес эле, Бомсок ал жерге жетип келиптир. Анда Бомсок "Менин досумду кое бергилечи" деп эле акчасын көрсөтсө, кылмышкерлер эчтеке
эчтекеге карабай эле экөөнү тең унаага салып алып кетип калышты. Бир мезгилде Йонси дагы тартип сакчылар менен берилген дарекке жетип келип, бирок эшикти эч ким ачпай койгондуктан тартип сакчылар биздин башка аргабыз жок деп кетип калышат. Жалгыз калган Йонси эмне кылышын билбей үйдүн короосуна секирип кирип, терезени сындырып үйдүн ичине кирип ал жерден кандын изин көрдү. Анда буга чейинки кыздын айтымы боюнча ал жердеги кылмышка тиешелүү буюмдарды издей баштайт. Бирок сейфтин ачылып ичинде эчтеке жок экендигин көргөн каарманыбыз ойлору ишке ашпай досторунан дагы айрылгандыгын түшүнө баштады окшойт. Бирок бир мезгилде каарманыбызга Йон И башка даректи жазып жиберет. Көрсө бул убакта Келсу аларга коңгуроо кылып ошол дарекке келгиле деп айткан экен. Анда Согде мен өзүм эле барамын, Келсу бир нерсени байкап калгандай. Силер бул жерде калгыла деп маалыматтын бардыгын берген кыз Йон Ини дагы калтырып коет. Көрсө Согдеге Йон И аябай эле жакчу экен эле. Ошондуктан Согде дагы мурдагыдай болбой өзгөрүп Келсунун оюнунан чыккысы келип жүргөн. Бирок бир тууган иниси Сончун дагы Келсунун колунда иштегендиктен аны кантип чыгарып кетүүнүн жолун таппай жүргөн эле. Бир мезгилде Согденин артынан Йон И дагы мен дагы барамын деп калбай ээрчип, өзүнүн кайда барган дарегин каарманыбыз Йонсиге жөнөтүп турат. Бул убакта Ансу дагы өзүнө келип эки каарманыбызды бир жерге олтургузуп байлап салыптыр. Бир мезгилде Согде Келсунун жанына келсе, Келсу аны дароо эле уртокмок алып, "Согде, сен аябай өзгөрүп кеттиң, бардыгы мына кыздын айынан болду окшойт. Менимче маалыматтардын бардыгын ушул чыгарды, аны жок кылгыла" деп адамдарына берип, өзү болсо Согдени колуна темир алып бир топ эле сабап салды. Мындан соң ал бычагын алып байланып олтургандарды жок кылуунун аракетин көрө баштаган кезде каарманыбыз Йонси ал жерге жетип келип калыптыр. Йонси кылмышкерлерге кайрылып, мен азыр тартип сакчыларды чакырып койдум. Бардыгыңар камаласыңар десе, Келсу анын сөзүн кенебей, буларды жок кылып салгылачы" деп адамдарына дагы бир жолу буйругун берет. Бул убакта чындап эле тартип сакчылар ал жерге жетип келип калыптыр. Анда Келсу адамдарынын бирин кармап тартип сакчы жака түртөт дагы аны алакысты өзү болсо качып кетет. Муну көргөн каармандарыбыз жини келип Келсунун артынан чуркап, бир топ алыс баргандан кийин гана кылмышкерге жетип алышат. Бирок Келсу дагы жөнөкөй эле бир коркок неме эмес экен. Ал эки каарманыбызга оңой эле каршы чыгып аларга соккуларды өткөрүп, айласы кеткен Йонси акыр аягы ташты көрүп калып ошону колдонот. Бул убакта Согде иниси жана Йон И менен качып бара жаткан болчу. Алар дарбазага жеткенде Согде экөөнү чыгарып жиберип дарбазаны бекитип, "Силер куткарылгыла, кылмыштарга эч кандай тиешиңер жок. Мен болсо жазаамды алышым керек" деп тартип сакчылардын колуна түшүп берет. Ошентип окуя аягына чыгып, Келсу баш болгон кылмышкерлердин бардыгы колго түшүп, каармандарыбыз чогулушуп арасынан Ансу катуу жаракат алгандыктан колуна гипс тагышат. Ошентип каармандарыбыздан бир сыйра сурагалышып, бирок бул окуяны сыртка чыгарууну каалашпай, Бомсоктун атасы саясатчы болгондуктан тааныш тергөөчүлөргө байланышка чыгып окуяны оңой эле жашыруун кылып койду. Йонси тартип сакчылардын кеңсесине чыкса, сыртта Йон И күтүп туруптур. Анда алар бири-биринин акыбалын сурап, Йон Инин бара турган жагы жок болгондуктан каарманыбыз аны өзү менен алып жөнөйт. Бул убакта Ансу колун дарылап ооруканада жаткан эле. Каармандарыбыз тамак ашын алып аны көргөнгө барышып, жакшы маанайда сүйлөшүп олтуруп калышты. Бомсокто болсо окуя такыр эле тескерисинче боло баштайт. Көрсө аны ата-энеси кичинекей кезинен багып алышкан экен. Атасы саясатчы болгондуктан эл арасында кадыр баркым түшпөсүн деп баласына жаза берип, "Мен сени жаман иштерге аралаша көрбө дебедим беле" деп эле чапкылай баштайт. Ошентип алардын кадимкидей мектептеги жашоо суланып, Бомсок атасынан келтек жегенден кийин аксап калыптыр. Алар болуп өткөн окуяны канчалык жашырууга аракет кылбасын кээ бирлерине сөздөр жетип, Йон И болсо Ансунун үйүндө жашап, Ансу ага жумуш таап берүүнү убадалап, каармандарыбыз чогулган кезде кыз да аларга кошулуп, чогуу биргеликте дос боло башташат. Алар окуудан кийин тамактануучу жайларга биргеликте барышып, жада калса караокеде ырдашып, Бомсок досторуна суу алып келем деп чыгып келе жатып эски досторуна жолугат. Бирок эмнегедир каарманыбыз алар менен көрүшкүсү келбей дароо эле бекинип калды. Анда жанагы достору Бомсокту караоке бөлмөсүнө чейин кирип таап алышып, аны сөзгө тартайын деп жаткан кезде Йонси жини келип, "Бизге тоскоолдук кылып жатасыңар. Эшикти артынан жаап койгулачы" деп Бомсоктун досторун кетирип жиберет. Эмнегедир Бомсоктун ошол күндөн кийин эле өзүн алып жүрүүсү өзгөрүп, кичине сөзгө эле ачууланып, класстагылар менен урушуп кеткенге чейин барып, жада калса досторуна дагы катуу сүйлөй баштайт. Бул нерсеге күбө болгон эки каарманыбыз Бомсоктун кыялдарына түшүнө албай калышты окшойт. Ошентип Бомсок досторунун коңгуроосунда калбай үйүндө жалгызданып, эки каарманыбыз болсо жолугуп Ансу Йонсини машыктыра баштайт. Эң биринчи эле Йонсиге мушташ учурунда чабуулга кантип даярданыш керек экендигин үйрөтүп, андан кийин каршылашымдын бутуна кирип жыгып, ал жыгылып жаткан учурда качып кетип калышың керек. Азыркы учурда мушташуу менен өзүңө гана зыян алып келесиң. Эң жакшысы жыгып коюп качып кетип калганың эле оң деп үйрөтөт. Экөө мындан соң Бомсоктон такыр эле кабар чыкпай калгандыктан анын үйүнө барышып, короосунан эле үйүнүн аябай чоң экендигине таң калып эшигин тыкылдашса, Бомсок өзү ачат. Алар досунун үйүнө кирип, Ансу аябай таң калып, "Сенин бир эле бөлмөң менин бүткүл
эле үйүм менен тең го. Сен эмне эле арыксың десе, бул үйдө бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө киришейин деле арыктайт турбайсыңбы? Үй бүлөң менен бактылуу болсоң керек десе, Бомсок дароо эле ачыгын айтып, мени ата энем багып алган деп ачыктайт. Анда каармандарыбыз Бомсок, эми биз сенин досуңбуз, эмне болуп жаткандыгын көрүп турабыз. Бирок ичиңдегини айтпай жатасың, кана бизге айтып берчи десе, Бомсок ошондо гана мурдагы күндөрүн эстей баштайт. Ну, Отличный удар. Көрсө буга чейинки караокеде Бомсоктун досубуз деген балдар эч кандай достор эмес экен. Алар Бомсок мурдагы окуган мектепте кыйнашып, зордук зомбулук көрсөтө беришчү. Алардын айынан Бомсок ооруканага дагы түшүп, жада калса мектебин дагы ошолордун айынан которуптур. Ал аз келгенсип караокеде көрүшүп калгандан бери Бомсокко кечке коңгуроо кылып тынчын алып жатышыптыр. Муну уккан Ансу жини келип аларга коңгуроо кыл, биз аларга жолугалы. Сенден кечирим суратабыз деп коңгуроо кылса, жанагы балдар дагы деле караокеде олтурган болот. Анда каармандарыбыз алардын бөлмөсүнө кирип барса, ал балдар дагы деле кенебей Бомсокту кемсинтип сүйлөшүп, Йонси менен Ансунун көзүнчө деле шылдыңдай беришет. Бир мезгилде Ансу жанагы баланын кулагынан чое баштаса, башкалары унчукпай эле ордунан тура алышпай. Ансу ага жини келип, менин досуман кечирим сураганың болбосо абалың оор болот десе, жанагы бала жүрөгү түшүп эле дароо кечирим сурайт. Анда Бомсок ал баланын бетине чаап жиберсе, ал бала дагы жооп кылып чаап жиберип, жини келген Бомсок уруш баштайын деген мезгилде Ансу аны токтотуп калды. Ошентип каармандарыбыз болду жетишет деп алардын бөлмөсүнөн чыгып кетсе, Бомсоктун жини келип, достору менен урушуп, мага эч кандай өч алганга деле жардам берген жоксуңар го. Силерден пайда деле болгуда эмес, мен үйүмө кеттим деп өзү жалгыз кетип калат. Бул убакта жанагы караокеде олтурган балдар ал жактан чыгып эле Бомсокко коңгуроо кылып дароо эле издей башташат. Анда Бомсок бара жатып, жолдон аны менен чогуу окуган эки жаман достору менен олтургандыгын көрөт. Бир кезде артынан жанагы төртөө дагы келип калышып, Бомсок эки тараптын ортосунда калып, жамандардын бири чончука артындагы келген балдарды карап, бул байдын балдары бул жакта эмне кылып жүрүшөт? Бизге акча керек эле, издегенибиз табылды окшойт деп жанагы төрт баланы алып барып эле сабай башташты. Бул нерсеге күбө болуп турган Бомсок аны уруп жүргөн балдар бечара болуп калгандыгын көрүп, убакыттан пайдаланып өзүнө көп зыян жеткирген баланы дароо эле тепкилей баштайт. Что еще скажешь, а? Мындан соң жамандар биз эс алганы бара жатабыз, сен дагы барасыңбы десе, О Бомсок дароо эле аларга кошулуп алып, төрт баланын акчасын алса деле ичимдикке жетпей жаткан кезде О Бомсок капчыгынан өтө көп суммадагы акча алып чыгып берет. Муну көргөн балдардын оозу ачылып, бүгүн чыныгы эс алуу болот окшойт. Каалаган кыздар менен таанышып ичимдик алып берүүгө мүмкүнчүлүк болуп калды го десе, мындай жерде жүрбөгөн О Бомсокко аябай жагып, алкоголь ичимдигин биринин артынан бирин иче баштайт. Анда ал жерде олтурган башкалары кыздар менен тааныша албай жатса, О Бомсок бөтөлкөнүн бирин кармап, үстөлдө олтурган 3 сулуу кыздын жанына барып дароо эле алар менен тил табышып кетти. Ошентип Бомсок эртеси сабагына кечигип келип, Йонси ага сүйлөсө жооп бергизе дагы келбей койду. Көрсө бул убакта Бомсок Чончука жана Тхехун менен бекем байланыш түзүп, алар менен жакындан дос болуп, каармандарыбыз менен такыр эле байланышпай калат. Бул нерсе Йонсинин ичин ачыштырбай койгон жок. Ал кайра Бомсокту карап, анын туура эмес жолду тандап алгандыгын түшүнүп, бул тууралуу Ансу менен сүйлөшүп калса, Ансу Бомсок тууралуу өзүнүн оюн айтат. Менимче Бомсок өзү ушул нерсени каалаган, мектепте өзүнүн кадыр баркын көтөргүсү келип жүрөт. Бизден майнап чыкпагандан кийин аларга кошулуп кетти окшойт. Болду эми ага көп эле башыңды оорутпайлы кой деп өзүнүн жумушуна чакырып, тамактарды жеткирдирип, бийик кабаттарга жөө чыгартып, машыктыруусун улантат. Бомсок болсо адаттагыдай эле жаңы достору менен күн сайын эс алуучу жайларга барып, бир күнү Йонпинге жолукса, ал дагы жаңы досу менен келиптир. Көрсө бул убакта Йонпин башка мектепке которулуп кеткен экен. Йонпин ал жактан жаңы Кан Уйон деген бала менен таанышып, аны менен достошуп, досторуна жаңы досу күчтүү мушкер экендигин мактап берет. Кандай болбосун арадан күндөр өтүп, Бомсок жаңы достору менен ажатканага кирип алып чылым чегип, сабакка такыр эле көңүл бурбай кыздар жөнүндө гана сүйлөшө башташат. Бир күнү алар топтолуп алып тамактануучу жайга кирип бара жатышып, кезекке карабай эле алдыга өтүп кеткендиктен, Ансу жини келип аларга кыйкырып аркага өткүлө деп эскертип, Чончуканы бир колу менен кармап эле артка ыргытып жиберди. Анда бардыгы коркуп кетип эле аркага өтсө, Бомсок такыр эле өтпөй коет. Бул нерсеге жини келген Ансу Бомсокко карап, ушул нерсенин сага эмне кереги бар эле? Жөн эле өтө бербейсиңби десе, дагы деле өтпөй койгондуктан аны дагы түртүп жиберет. Бул окуядан кийин Бомсоктун жини катуу келип, бир мушкер таппайлыбы, мен акчасын төлөп берейин. Ансуну тарбиялабасак болбойт десе, балдардын эсине Йонпиндин жаңы мушкер досу түшөт. Анда Бомсок ага барып, мен сага 1 миллион вон төлөп берейин. Жекшемби күнү анын туулган күнү, анын бир сазайын берчи десе, акчаны уккан Кан Уйон дароо эле макулдугун берет. Анда башкалары Уйон Ансудан жеңилип калбасын деп дагы бир жолун издешип, түнү тамак жеткирип иштеп жүргөн каарманыбыздын шайтан арабасынын бир зымын кесип салышты. Көрсө алар шайтан арабаны токтотуучу зымды кесишкен экен. Бир мезгилде каарманыбыз бара жатып эле шайтан арабасынын токтобой жаткандыгын байкайт. Ошентип каарманыбыз кырсыкка учурап, муну сырттан карап турган балдар максатыбызга жеттик деп чуркап жөнөшөт. Главное это сам текст, слова.
Не зря эта песня еще... Биз эртеси күнү мектепке келген каарманыбыздын буту колунда жаракаты бар экендигин көрөбүз. Ал о бомсокту карап эле бир нерседен күмөн санагандай болуп, бомсок эшикке чыгып бара жатса ага кайрылып, сен мени мындан кийин карабачы. Сен карасаң эле кускум келип жатат деген сөзүн айтат. Ошентип жекшемби күнү дагы келип Ансунун туулган күнү башталып, туулган күнү майрамдайлы деп Йонси менен Йон И даярдана башташат. Бир мезгилде эле кызга бомсок кат жаза баштайт. Бомсок Йон Иден суранып, сен сыртка чыгып койчу, менин Ансуга белегим бар эле. Менин алар менен мамилем жок экендигин билесиң, аларга өзүм белек берсем алышпайт. Сен аркылуу берейин дедим десе, Йон И жакшы ой менен дароо эле чыгып, бомсокко жолукса бомсоктун ою такыр эле башка экендигин түшүнөбүз. Көрсө бомсок жаңы достору менен биргелешип Ансуну мушкер уюнга жолуктуруу үчүн Йо Инди алдап чакырып чыгып аны атайын барымта калууну чечишиптир. Бир убакта эки каарманыбыз тамактанууга кирише баштаса эле Ансуга бомсоктон кат келе баштайт. Анда Ансунун уюлдук аппараты Йонсинин жанында болгондуктан ал катты ачып караса, ал жакта кыздын сүрөтүн жөнөтүп, даректи жазып ушул жерге жалгыз келгениң деп талабын коюптур. Анда Йонси бул тууралуу туулган күнү болуп жаткан Ансуга айтпай эле, сен олтуруп турчу, мен дүкөнгө чыгып келейин. Бат эле келемин деп Ансуну алдап коюп, дароо эле кызды куткарганга жөнөйт. Каарманыбыз дарек боюнча барып, мурдагыдай эле өзүнүн оюн ишке ашырууну максат кылып, илгери спартандыктар ничке жолду тандашып, көпчүлүктү жеңишкен. Эгер алар көп болсо, мен дагы ошондой кылышым керек деп балдардын жанына барып, колуна темирин алып, аны көргөн кыз каарманыбыз тарапка чуркаган мезгилде кызды алып алып, дароо эле качып жөнөйт. Нас тут сейчас убьют! За мной прямо сейчас гонится! Эй! Анда кыз тартип сакчы чакырып, каарманыбыз башкалары менен мушташа баштап, өзү каалагандай тар жерлерге качып, каршылыгын жакшы көрсөтөт. Акырында каршылаштардын көзүнө кум чачып жиберет дагы, сыр салынган челек менен жыга чапты. Бир мезгилде ал жерге уюн келип, катуу каршылык көрсөтүп жаткан каарманыбызды оңой эле жеңип, ичине соккуларды өткөрүп, Йонси ордунан тура албай эле жатып калат. Анда Йонпен убакыттан пайдаланып, бул Йонси мага канча зыян жеткирди, мен өчүмдү алышым керек деп колуна темир алат дагы жатып калган каарманыбызды сабай баштайт. Уюн болсо бомсоктун жанына келип, сен айткандай мушкериң келген жокко. Бирок сен мага миллионуңду которуп кое бер, менин убактым кетти. Ансухону дагы бир жолу чакырганда айтаарсың деп ал жерден кетет. Бир мезгилде Йон И чакырган тартип сакчылар ал жерге жакындап калып, жамандардын бардыгы качып кеткенге жетишишти. Ошентип ооруканага түшүп калган каарманыбыз Йон Иден суранып, бул тууралуу Ансуга айтпай эле койчу. Ал өч алам деп келе турган болсо, маселе дагы оорлошуп кетет. Андан көрө ушул бойдон токтотолу деп уюлдук аппаратын алып бомсокко коңгуроо кылып, бол эми оюнуңду токтот деп жакшылап эскертет. Бул убакта уктап калган Ансу ойгонуп кетип эле эки каарманыбыз кеткен бойдон келбей койгондугун түшүнөт. Ал эле эмес, эртеси күнү мектепке келсе дагы Йонси мектепте көрүнбөй. Йон Инин жумушуна барып, деги эмне болуп жатат, менин туулган күнүмдө экөөң мени таштап качып кеттиңер. Эми болсо Йонсини такыр эле таппай калдым десе, Йон И эчтекени айтпай коет. Бирок күндөрдүн биринде Ансу жаман балдардын чогулуп алып болуп өткөн окуя жөнүндө сүйлөшүп жаткандыгын угуп калды. Анда каарманыбыз аларды тизип алып, болгонун болгондой айтып бергиле деп сабай баштап, арасынан чончукка болуп өткөн окуяны толугу менен түшүндүрүп берет. Ошондо гана Ансу Йонсинин үйүнө барып бардыгын билгендигин айтып, анын ал-акыбалын сурап, мектепке көп убакыттан бери келбей жатасың, жакында экзамен болот. Йонси ооба деп жооп бергенде гана анда көрүшкөнчө деп ал жерден кетет. Бул убакта үйүндө олтурган бомсокту атасы жумушунан келип эле дароо сабай баштады. Мага дагы тартип сакчылар коңгуроо кылды, сен башыма түшкөн бале болдуң го. Мен рейтингим көтөрүлсүн деп сени багып алдым эле, сенен болсо зыяндан башка эчтеке келбеди. Жөн жүрсөң болбойбу деп сыртка чыгып кетип калса, бомсок акыры чыдабай үйүнө качып кетип калат. Ал унаада бара жатып жини катуу келип Ансуга коңгуроо кылып, мен айткан жерге келгиниң деп, андан соң мушкер уюнга дагы коңгуроо кылып, мен сага акчасын төлөп беремин, бүгүн мушташка даярдан деп Ансуну күтө башташат. Анда каарманыбыз ансыз деле Йонси үчүн өч алам деп бомсокту издеп жүргөн болчу. Ошондуктан айтылган жерге дароо эле келип, ал жерден бир топ балдарды көрүп, бомсоктун жанына барат дагы, сенин жакшы дос чыккыдай эмес деп эле аны жыга чабат. Ошол мезгилде рингдин ичинде турган уюн каарманыбызды чакырып, андан көрө мени менен беттеш. Сени көп күттүм го десе, Ансу азыр даярдан алайын деп ал жердеги башка балдарды сабай баштайт. Каарманыбыз ал жердегилерди бат эле жок кылып, андан соң рингке жөнөдү. Көрсө Ансу менен уюн бири-бирин тааныйт экен. Анткени бир кезде экөө спорттук мелдеште атаандаш болуп чыгышып, Ансу аны оңой эле жеңип койгон болчу. Ошондуктан уюн бул беттешин видео тасмага түшүрүп, андан өч алып өзүнүн YouTube каналына жүктөмөкчү болот. Бирок бардыгы ал ойлогондой болбой, уюн каарманыбыздан оңой эле жеңиле баштады. Муну сыртта карап турган балдардын бири Тхехун каарманыбызды бутунан чалып жыгып жиберет. Ошол убакта уюн убакыттан пайдаланып каарманыбызды уктата тийип салды. Анда өзүн билбей калган каарманыбыздын жанына о бомсок баш болуп, башкалары төш болуп, андан өч алууну каалап аеосуз тепкилей башташат. Бул убакта бомсокту издеп анын атасынын адамдары дагы келип калыптыр. Бир кезде чончука Ансунун такыр кыймылдабай жаткандыгын байкап, анын демин текшерип, деми дагы чыкпай жаткандыктан ал жерден бардыгы ар тарапка качып жөнөшөт. Анда бомсокту дагы атасынын адамдары дароо эле ал жерден алып кетип калышты.
It's time I lose you for good. Ошентип окуя болгон жерге тез жардам келип, Бомсоктун атасынын адамдары окуяны жаап жашырууга аракет кылып, окуяда Бомсоктун катышуусу жок деп аны менен жүргөн башкаларды күнөөлүүгө чыгара башташат. Бомсоктун атасы болсо аны ургулап, сени Филиппинге кетирбесем болбой калды окшойт. Ал жакта өлүп калсаң деле мага баары бир башкысы менин балам экендигиңди айтпагының. Жете турган жерге жетип кеттиң деп Филиппинге кетирүүнүн жолун издей баштайт. Эртеси күнү каарманыбыз сабагына келип, досу Ансудан такыр эле кабар чыкпай калгандыгына таң калып, бүгүн экзамен болгондугуна карабай Ансунун сабакка келбей калгандыгын көрөт. Бир кезде эле Йон-И ага коңгуроо кылып ооруканада экендигин айтып, дароо эле ошол жака чакырды. Йон-Си шашылып эле ооруканага барып, досунун кандай абалда жаткандыгын көрүп, бактыга жараша Ансу өлбөй калып, бирок абалы өтө эле оор экен. Анда буга чейин Бомсокко оюнуңду токтоткунуң деп эскерткен Йон-Синин жини башкача катуу келди окшойт. Ал биринчи эле Йонпин окуган мектепке барып, аны классынан таап алып, дароо эле сабай баштап, бул нерсеге сенин дагы катышың барбы десе, Йонпин эчтекени түшүнбөй жаткандыгын айтып, окуя болгон жерде мен жок элем, болгону видео тасмасын көрдүм деп уюлдук аппаратынан көрсөтөт. Көрсө ал жерде жүрүп качып кеткен балдардын бири уюлдук аппаратында болгон нерсенин бардыгын тартып алыптыр. Анда каарманыбыз Йонпиндин мушкер досунун дарегин сурайт дагы ал жерден кетет. Бул убакта Уйон мектептин залында машыгып жаткан болчу. Анда каарманыбыз союлун көтөрүп алып, анын жанына барып дароо эле кол сала баштап, бирок Уйон күчтүү болгондуктан каарманыбызга жеңиле турган такыр эле ою жок экен. Анда Йонси башкача жолду колдонуп, бут кийиминин жибине аны муунта баштап, арбашка темирлерди сүздүрүп, гантелдердин бири менен бутун талкалай чабат. Анда Уйон актанып, бул нерсенин бардыгына Бомсок күнөөлүү. Биз Ансу экөөбүз таза эле мушташтык, мен аны болгону нокаут түшүрдүм. Менден кийин Бомсок тепкилеген деп жатса, каарманыбыз жини келип, мага эми айырмасы жок деп анын бутун темир менен такыр эле талкалап салат. Мындан соң ал өзүнүн мектебине барып, бул убакта класста бардыгы сабагын окуп олтурган. Каарманыбыз өрт өчүрүүчү түтүкчөнү алып алып, классына кирип, мугалиминин көзүнчө эле Тхэхун менен Чончхага кол сала баштайт. Каарманыбыз экөөнү тең уктата чаап, андан соң Бомсоктун жанына келип, бул убакта Бомсок кылып койгон ишинен рахат албай эле өзүн аябай бактысыз сезип калыптыр. Ошондуктан ал эчтеке кылбай эле каарманыбызга кайрылып, эми урсаң мени ура бергениң. Мага бардыгы кызыксыз десе, каарманыбыз жини келип ага суроо салып, Ансу сага эмне кылды, эмне эле адан анчалык өч алгың келди? Мен сага токтоткунуң деп эскерттим эле го десе, Бомсок жооп берип, мен өзүм деле билбеймин. Эмнени каалап жаткандыгымды деле түшүнбөй калдым десе, каарманыбыз аны урайын деп, бирок такыр колу барбай, ордунан туруп Бомсокту эчтеке кылбай кетип калат. Бул убакта эркек мугалимдер ал жерге келип, Йонсини токтотууга аракет кылып жаткан кезде каарманыбыз жини келип терезелерди сындырып, мени тынч койгулачы деп мектептен кетип түз эле ооруканага барды. Ал досунун жанына барып олтурган бойдон бир кезде уктап кетет. Бул убакта Ансу өзүнө келип каарманыбызды ойготуп, сен келесо бул жерде эмне олтурасың, сабагыңа барбайсыңбы десе, Йонсинин көзүнөн жаш агып, досунан кечирим сурап, мени кечирип койчу досум деп жаткан мезгилде бул Йонсинин жөн гана түшү экендигин билебиз. Бул окуялардан кийин Бомсок Кореядан Филиппинге кетип, Йон-И болсо эч кимге айтпай жумушун алмаштырып, каарманыбыз менен байланышпай калат. Йонсини мектептен кетирип жибергендиктен ал башка мектепке которулууга туура келип, бирок Сеул шаарындагы бир дагы мектеп аны албай, башка шаарга барып Инчын деген мектепке кирет. Анда адаттагыдай эле ал класстын жамандары сабак башталып элек жатып эле каарманыбызга сайылып, Йонсы-ындын башынан эмнелер өткөндүгүн түшүнүшпөй эле атырыла башташат. Биз тасманын аягында бейтааныш адамдар сүйлөшүп, Йонсынын сүрөтүн карашып, бул бала башка мектепке которулуптур, кандай болбосун биз аны табышыбыз керек деп сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Достор, ушуну менен Алсыз Баатыр Чакан сериалынын биринчи мезгили толугу менен аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, бул сериалдын экинчи мезгили бар экен, ошону чыгаралыбы же чыгарбай эле коелубу, оюңуздарды жаза кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, досторубуз Бомсокко окшобой бардыгы Йонсы-ындай болсун.